Он эки жүрүп мен Кыргызстанда жашап атам. Кыргызстан менен Япониянын ортосунда көпүрө катары жакындатканга аракет кылып жатам. Угуучуларга кызык болот болуш керек. Япон эли кандай ден соолукка көңүл бурушат экен депчи. Күнүгө 30 продукт жеш керек. Ошо тыла тамактануу боюнча Японияда закондо бар. Кичинекей балага мантыны бергенин карап аябай таң калып калдым. Мен башка болгондуктан Ооба. бизге аябай күчтүү нерсе, сиздерге күчтүү эмес. Негизи аябай даамдуу экен кыргыз тамактар, бирок түздүү экен. Анан каркороодо бирок ашыраасын аябай жактым. Ушундай муму жемиш эле эмес, жер жемиш дагы помидор, бүт баары аябай таттуураак Японияныкыга караганда. Ден соолук болбой калса Японияга кетишибиз керек болуп калат. Ошон үчүн ден соолукту биринчи сактайлы деген максат менен жашайбыз. Саламатсызбы, урматтуу биздин угуучулар. Биринчи байлык ден соолук подкастын көрүп атасыздар. Алып баруучу мен Жипар Керималиева, кесибиммен врачмын. Бүгүн биздин коногубуз Япониянын инсаны, Япониянын гражданин деп айтсам болот, жараны десем болот. Котоми Айым конокко келди. Сиздерге өтө кызык болсо керек. Сиздерге мен өзүмө кызык. Кандайча Котоми Айым ушу бизге конокто болгону жана көптөгөн суроолор мен даярдап койдум. Саламатсызбы? Дагы бир жолу. Биздин студияга кош келипсиз. Рахмат. Котоми Айым, баарына кызыктуу. Кантип сиз каяктан, качан, эмнеге Кыргызстанга келип калдыңыз? 12 жүрүп мен Кыргызстанда жашап атам. Атым Асаяма Котоми. Башында JICAнын волонтеру катары туризм боюнча иштегенге келдим. Каракордо Өскөкөр облустук администрациясында туризмди караган адил барбочу. Ошакта 2 жыл иштеп, андан кийин Кыргызстанды аябай мага Кыргызстан жакты, анан Кыргызстанда кетким келбей, ишим дагы жакты, анан Кыргызстандын жаратылыш, элдер аябай мага негизи аябай жакшы көрүп калдым да, сүйүп калдым Кыргызстандычы. Ошон үчүн калып калдым. Өзүм анан 2016-жылы өзүм туркомпанияны ачып Кыргызстанда, Бишкекте. Кыргыз эжем менен чогуу ачканбыз. Ошо компаниянын учредитель директору катары азыр деле иштеп келе атам да. Эң сонун анда айтып кетсеңиз болот, туркомпанияңыздын аты эмне, кандай? Мүмкүн биздин угуучулар дагы билип калсын, айтып коюшсун. Менин компаниямдын аты кыскача айтканда NHT, англисче Nippon Hospitality Tabi Company деген өзүнүн аты да. Анан көптөн бери 8-9 жылдан бери Япониядан конокторду алып келип, Кыргызстанды тааныштырып, чогуу көдүрүп, жөн эле туристтер эле эмес, бизнесмендер, ар кандай тема менен, ар кандай максат менен келген япондорду алып, кабыл алып, ошентип Кыргызстан менен Япониянын ортосунда көпүрө катары жакындатканга аракет кылып жатам. Кандай азаматсыз, куттуктайм, ишиңизге ийгилик каалайм. Эң сонун, эң сонун. Сиз ушундай кичинекей айым болуп алып, ушундай чоң ишти жасап атыптырсыз да. Элчиликтин ордуна аларга жардам берип, элчиликтерге. Элчилик менен дагы иштейм, бирок мен өзүм 87-жүркүмүн. Негизи японканы карагандачы баары аябай жашы көрүнөт деп айтышат. Меники бир айтат 18 жашта эле экен, же болбосо 25 жаштагы кыз экен депчи. Мен өзүм 38 жашка чыгам. Канча жашта? 38. 38. Болсун, жакшы. Көрүнүшүңүз да сонун жакшынакайсыз. Анан мынакей сиз кыргыз тилин суудай сүйлөп атасыз. Качандан баштап ушундай жакшы сүйлөп үйрөнүп кеттиңиз? Негизи JICAнын программасы аябай жакшы да, ошон үчүн биз деген Кыргызстанга келгенге чейин 2,5 ай толук кыргыз тилин үйрөткөн бир мугалим бар болчу, Чолпон эже деген. Чолпон эже бизге сабак берди.
эки ай окуп андан кийин Кыргызстанга келдик. Ошон үчүн бир аз билчүмүн да. Бирок баары бир 2 айда бүт баары албайм да. Анан келгенден кийин Каракоордо япондор деле аз, иностранец деле аз. Анан негизи менин карайган бүт баары кыргыз жарандар да. Ошон үчүн күн сайын ушинтип сүйлөшүп жатып. Сиз кыргыз тили эмес, комуз да ойнойт экенсиз. Мен сиздин начар ойнойм. Instagram баракчаңыздан көрүп калдым да. Ооба. Эң негизгиси аракет да, сиз ошо үйрөнүп алганыңыз. Мен эмне үчүн айткым келет, биздин подкастыбыздын экинчи максаты биз ден соолук жөнүндө, ден соолукту алдын алуу жөнүндө ушуну кыргыз тилинде алып барабыз да. Анан биздин өзүбүздүн тилди баягы жакшы билиш үчүн баарыбыз мына канча 70 жылба орусча окуп, орусча сүйлөп жүрдүк. Эми болсо мына азыр гана өнүгүп атабыз деп айтсак болот. Анан бирок сиздин мынакей аракетиңиз көпчүлүк айтат да, кыргызча жаман сабак берет, анан сиз болсо демек сиздин каалооңуз аябай күчтүү болгон экен да. Бирок мен 12 жүрүмүн башында биринчи Кыргызстанга келгенде аэропорттон Бишкекке келем да, баары бир Каракоордо 2 жыл жашасам деле кээде Бишкекке кирип турчумун да. Ошондо мен кыргызча сүйлөгөндө эч ким кыргызча жооп беришкен жок болчу. Каракоордо же болсо айылга барганда кыргызча сүйлөчү. Бишкекте көп орусча болчу да. Анан азыр билбейм, ошо 1-2 жылдын ичинде аябай кыргызча сүйлөгөндөр аябай көбөйдү го деп мен байкап атам да. Балким мамлекетте ооба. Ушинтип эне тилин билиш керек, сүйлөш керек. Башында аракет менен сүйлөш керек. Мен дагы азыр аябай деле жакшы деп айта албайм, бирок аракет кылып атам. Бирок жакшы сүйлөп атасыз, салыштырмалуу сонун сүйлөп атасыз. Биздин эми подкаст багы маек, ден соолук жөнүндө, темабыз ден соолук жөнүндө. Анан биз баарыбыз билебиз, Япон элинин кайсы бир аралында, мен атым эсимде жок, көп жашаган адамдар көп экен. Бул дүйнө жүзүнө белгилүү. Деги эле Япон элинин ден соолукка болгон көз карашы, ошол жөнүндө айтып бересизби? Негизиден япондор аябай көп көймөлдашат. Анан кичинекей кезден баштап ден соолукку биринчи деп, анан ата энелери дагы өзүнүн балдарына абдан жакшы тамак жасап бергенге аракет кылышат да. Анан сиз мага чалгандан кийин, байланышкандан кийин мен дагы өзүм кичинекей кезимде кантип ден соолукту сактадым эле деп ойлонуп көрсөм, менин апам күн сайын айтчу эле, татууларды көп жебей, күнүгө 30 продукт жеш керек деп. Ошон үчүн бизде эртең мененки тамак, түшкү тамак, өчүмар тамакты ар кандай жер жемиштер менен жасап, же кээде эт дагы, балык дагы кошуп, күнүгө 30 продукт жегенге, жасаганга аябай аракет кылчу деп мен эстеп атам да азыр апамдычы. Ошондой сыяктуу ар кандай витаминдерди, ар кандай тамактардан жакшы пайданы алыш керек деген аябай эң негизги жана ден соолукка байланыштуу нерсе деп ойлойм. Эң жакшы. Сиздин апаңыз медицинадабы же башка кызматпы? Жөн эле домохозяйканы кыргызча таппай жатам. Үйдө атам иштечи, апам менен анан дагы 2 сиңдим бар, үчөөбүз. Анан кээде эле ушундай убактылуу иштечү, бирок көбүнчө бизге дайыма балдарды карачу да. Кыргызча кожоюн болот. Мен ойлойм, ушу орус тилине өтсө керек бул сөз, хозяйка депчи. Үйдөгү кожоюну депчи. Демек, эгерде медицинада болбосо дагы ошол тамакты түрлөп жеш керек деген ошондой бир маданият бар деп ойлойсузбу япондуктарда? Ооба, бар. Анан сиздин үй бүлөдө элеби же башкаларда да? Жок, башкалар дагы ошентип. Анан мисалы үчүн бала бакчада же болсо мектепте болсо дагы күн сайын ар кандай продукттун ар кандай нерсени жасалат да. Ошон үчүн Япониянын мисалы
тамактардын аттары бар да. Мисалы Кыргызстанда манты, кырдак, борсок деген сыяктуу. Японияда биз жаттай арбагандай тооттура аттар бар да. Тамактардын түрү аябай көп. Анткени ар кандай нерседен жасалат да. Демек сиз ошо Кыргызстанда 10 жылдан ашык болуп калдым дедиңиз. Анын үстүнө Караколдо жашаптырсыз. Сиз кыргыздардын тамагынан эмнени байкадыңыз? Ар түрдүү болобу же бирдей болобу? Негизи мага дагы келген япондордон дагы сурайм да, Кыргызстандын тамактары кандай деп. Ошондо бүт айтат, Кыргызстандын тамактары абдан даамдуу экен депчи. Мен дагы ойлойм, мен кыргыз тамактары күн сайын жеп жатам. Лагман жагат, мампар жагат, манты жагат, ар кандай. Бирок бир аз айтсам, күнүгө ар кандай тамактарды жебейт го деп ойлойм. Андан кийин бир аз түздүүрөөк болот. Эгер Япониянын тамактарыга салыштырганда. Ушу негизги салыштырмалуулугу да. Сиз аябай жакшы кеңеш айттыңыз. Кеңеш өзүңүздүн билгениңизди айттыңыз да, түрлүү тамактаныш керек депчи. Мен сиз ачык эле айта бериңиз. Биринчи келгенде эмнеге жолуктуңуз? Ошо Караколдо каерде турдуңар? Караколдун шаарында эле турдуңар, квартирада жашачу. Үй бүлөдө болгон жоксуңарбы? Жалгыз эле болчумун. Жалгыз эле. Үй бүлөдө болсоңуз байкасаңыз керек. Кыргыздарда көпчүлүгүндө ошо камыр оокат, эт, ошо менен мүмкүн чектелиши мүмкүн. Жашылча жемиш азыраак болот. Ооба, көп мисалы мен туризмде өзүм, ошон үчүн көп үй бүлөгө барып же болсо айрга барып, кошуналар дагы чакырып беришти, тойго барып ошентип байкадым. Негизи аябай даамдуу экен кыргыз тамактары, бирок түздүү экен. Анан Караколдо бирок ашуянфуну аябай жактым. Ашлянфусу жактым. Эми Караколдун ашлянфусу ал эми бүт Кыргызстанга белгилүү да. Анын үстүнө аны жемиштери турат, жумуртка, камыр менен бирок ушул сиз өзүңүз баягы япон кандай десем, жараны катары сиз жарандыгыңыз Япониядан да, Кыргызстан. Ден соолук сиз үчүн эмне деп ойлойсуз? Кандай деп ойлойсуз? Ден соолук. Мен үчүн айтсам, мен Кыргызстанда жашап атам 12 жыл. Жолдошум да менен чогуу, балам менен үчөөбүз жашайбыз да. Анан жолдошум менен азыр сүйлөшүп атабыз. Биз Японияга кетпей эле мындан кийин дагы Кыргызстанда эле жашайбыз депчи. Бирок эң негизгиси ден соолукта. Эгер мен аябай ооруп калсам, жолдошум дагы ооруп калса, биз Японияга кетиш керек болуп калышы мүмкүн. Анткени мен тили билсем дагы орус тилин жакшы билбей, анан жанында өзүмдүн ата энем жок. Японияда да экөөбүздүкү жардамчы дагы жок. Ошон үчүн биз ден соолук болбой калса Японияга кетишибиз керек болуп калат. Ошон үчүн ден соолукту биринчи сактайлы деген максат менен жашайбыз да. Мен бир япониялык айым менен сүйлөшүп калдым. Сиз аны тааныйсыз, Айнур айым менен. Айнур айым айтып калды да, япондуктар дейт, өз ара тамак жөнүндө көп сүйлөшөт дейт. Анан мен таң калдым. Туура айтасыз. Эмне үчүн деп сураганда, эми сиз жооп бересизби ошого, эмне үчүн деп? Негизи япондор кичинекей кезден бери ата энем дагы күнүгө тамак жөнүндө сүйлөшөт да. Ошон үчүн мен дагы угуп жүрчүмүн. Анан япондор жолуккан сайын чын эле тамак жөнүндө сүйлөшөт экен. Бүгүн кайсы тамакты жейли деген, кайсы ресторанга барып же болсо үйдө тамак жасаса деле эмнени жейлик деген аябай маанилүү нерсе болот да жашоодо. Анткени жашоодо бир күндө 3 марта тамак жейбиз да. Ошо даамдуу тамак, ден соолукка жакшы тамакты негизи жеген туура деп ойлойм. Эң сонун. Анан только жөн эле жеш үчүн эле эмес, кайсы тамакты жасайм, кайсы жер жемиш менен, кайсы эттер менен, эмнеден кайсы тамакты жасайбыз деген эң маанилүү болот. Жакшы көрүшөт да тамакты жасаганды япондор. Биздин туугандар болсо политика жөнүндө сүйлөгөндү жакшы көрүшөт. Акыркы кезде спорт жөнүндө жакшы көрүшөт. Бул да жакшы. Япониядан эле, мода жакшы.
инсонун. Мгм. Сиз ошо өзүңүздүн блогер экенсиз, Инстаграм баракчаңызды аябай активдүү алып барат экенсиз. Ошол жерден Инстаграм баракчаңыздан туура тамактануу жөнүндө көп айтат экенсиз. Деги эле сиз кандай баягы баалуу же болбосо пайдалуу бир маалымат менен бөлүшкүңүз келет өзүңүздүн баракчаңызда? Мен өзүмдүн компаниям бар. Туризм боюнча анан билим берүү тармагында да. Анан карыйгалар менен чогуу иштейм. Анан жаш кыздар менен дагы иштейм да. Анан алар кан аз дейт, башым ооруп атат дейт. Анан көп ооруп калат да. Анан эмнеге десем, туура тамактанбайт экен. Бирок аракет кылышат. Бирок кантип туура тамактаныш керектерин билбей жатат го деп ойлойм да. Бирок жөнөкөй эле деп мен айткым келет. Күн сайын кандай айтсам, фастфуд жебей, жөн эле колдон жасалган нерсе эле, түздү азыраак кошуп, сахарды көп кошпой жесе болот го деп ойлойм да. Бирок негизи мен нерсе айткым келет. Бизде дагы Японияда деле 80 жүрүп эле мурда 20-30 жүрүм. Америкадан көп маданият келди да. Тамак маданият дагы Америкадан көп келди. Ошол кезинде Кока-кола эң даамдуу сок деп айтышты. Фастфуд Макдональдс же болбосо KFC Кыргызстанга деле жакында келди да. Ушундай нерсе эң даамдуу болот, эң таттуу болот, жакшы деп ушундай модага кетти да. Ошондон кийин тиштери жаман болуп, тиш докторго бардары кичинекей балдар дагы баргысы келбейт, же болбосо аябай ооруйт. Анан эгер тиш жаман болуп калса кичинекей кезинде жашоодо кыйналат да. Ушундай маал болду. Ошон үчүн туура тамактаныш керек деп бизде 90-жүрүү же болбосо 2000-жүрүүдөн баштап келатат. Көп япондор азыр көп соктор ичпейт. Кола, фанталарды көп ичишпейт да. Ошондой болушуна эл өзү келдиби же бир мамлекеттик программа болду? Мамлекеттик программа болду. Анан рекламада дагы азайтышты. Сиз менен да макулмун, анткени жанагы газдалган ошол эле кола, фанта же болбосо башка ичимдиктер жана энергетиктер алардын акчасы көп да. Өтө күчтүү реклама кылган үчүн азыр даамдуу көрүнөт. Анан кийин конокторго да ошону коюшат айыл жеринде. Ошо да. Бир өзүм бир конокко барып калсам, ал жерде эме сонун өрүктөр өсөт баткенде. Анан ушундай ичимдик койсо, биз айтканбыз, бизге жөн эле өрүктүн компотун берчи десек, уят эмеспи дейт. Анан элестетсеңиз, кандай реклама ошондой күчтүү да. Мен дагы тойго көп конокко барган сайын коланы кыйып берет. Бирок мен коланы иче албайм да. Жок, мен суу эле ичейин десе, эмнеге ичпейсиң, ич, уярбай ич дейт. Жок, уярган жокмун, жөн эле ичким келбейт деп айтам да. Ошондой. Компот дагы бир аз таттуураак бизге сезилет да. Компотту сахар аз кошуп же болбосо сахар жок болсо деле, кант жок болсо деле жетет деп ойлойм. Компот негизи Кыргызстандын байлыгы. Аябай таттуу. Ооба, бизде жер жемиштер аябай сонун да, даамдуу. Ушундай жер жемиштер Японияда барбы биздикиндей? Японияда жер жемиштери биринчиден анча деле таттуу эмес, экинчиден кымбатыраак, анан көп сатылбайт. Ошондой. Негизи мисалы үчүн азыр сезондо жайында да. Тоого барсам малина, жапайы малинаны өткөндө таап аябай сүйүндүм. Япониядан, Кыргызстанда. Кыргызстанда турат да. Бирок бизде мисалы үчүн малина аябай кымбат болгондуктан, же болбосо анча деле көп эмес болгондуктан, торттун ичинде бир аз эле, бир эко эле коюп болду. Кыргызстанда болсо көп да. Кыргызда сонун макал бар. Колдо бар алтындын баркы жок депчи. Анан сиз ошондой айтып кеткиңиз келет да, кыргыздар ошону баалагыла, барктагыла депчи. Ооба, туура. Кыргызстанда арбуз дагы, коон дагы бүт баары таттуу. Анан ошондой муmu жемиши эле эмес, жер жемиш дагы
помидор бүт баары аябай таттыраак Японияныкыга караганда. Мгм. Чын эле Кыргызстанда лай деп биз айтабыз да. Кыргызстанда аз эле япондор жашайт. Бирок алар менен жолуккан сайын Кыргызстанда эң жакшы нерсе тамактар, жерде өскөн тамактар аябай таттуу деп Ошо айтабыз. рай дегенди кыргызча айтып берейинби? Бейиш дейт. Бейиш деби. Бейиш дейт. Сиз орусчада бир аз үйрөнүп алып. Орусча, кыргызча дайыма аралашып жүрүп кетем. Чынында мен да ушу көп өлкөдө болдум, анан кийин дайым ойлойм да, ушу Кыргызстан бизде жашылча жемиштер аябай көп. Азыркы кезде жетиштүү, анан эмнеге эле ичишет фанта коланы деп таң кала берем. Особенно кандай балдарга да, кичинекей балдарга. Мисалы үчүн мен Японияда тамакты же балдарга берген нерсени аябай катуу калмайт да. Мисалы үчүн 5 жашка чейин сөзсүз газдарга суусундукту бербеш керек. Газдалган суусундуктар бербеш керек, Анан тамакты жарым жырдан баштап, кичинекей жарым жырдан баштап, аз-аздан башында күрүчере же болбосо сабицере берип, майдалап, анан кийин аз-аздан көндүрөт да. Анан Кыргызстанда мисалы үчүн мен кичинекей балага мантыны бергенин карап, аябай таң калып калдым. Бирок биздики бир аз кам башка. Бизге караганда, япондорго караганда Кыргыз деген негизи сөөк көчтөрөөк болуп, анан башка да ошон үчүн бизде сөөктүүрөөк, сөөгүбүз чоңураак. Дагы балким кандай десең ген башка болгондуктан Ооба. Бизге аябай күчтүү нерсе, сиздерге күчтүү эмес да. Анан Кыргызстан Японияга караганда бийиктиги дагы бийикрак болгон деп ойлойм. Туура. Баары бир тамактан эле эмес, ушундай. Мисалы үчүн potato chips, Lay's дагы кичинекей балдарга бербеш керек дегендер бар да. Ошондон биз коркобуз да. Демек, бул жерде мындай жалпыласак, тамак өтө маанилүү экен да, ден соолуккачы. Эмне тамак жеп атасың? Барго бир сөз. Сен эмне тамак жесең, сен ошолсуң дегендейчи. Биз жөнөкөй эле үйдө тамак жасайбыз күн сайын. Япон эли албетте суудагы балык, өсүмдүктөр менен тамактанышат. Кыргызстанда аз, бирок биз аракет кылабыз атайын арганга да. Мисалы үчүн Японияда болсо супермаркетке барса 100 түрүнүн балыктар бар турат да. Балыктын түрлөрү. Ошондой, бирок Кыргызстанда атайын скумбрияны арганга аракет кылабыз. DHA дегендер көп да. Балдардын месини дагы аябай жакшы, бизге дагы да, чоңдорду. Жакшы. Сиз мынакей көп эле жыл Бишкекте эмес, Кыргызстанда жашап калыптырсыз. Медициналык жардамга кайрылдыңыз беле? Мен корона пандемия убагында мен дагы олдум. Бул жерде болдуңуз, Бул жерде болдум, бул жерде иштедим, бирок карантин болгондон кийин үйдө иштеп, бирок анан коллегалар менен кээде эле жолугуп, бирок ооруп калдым. Ошол эм убакыттын баарында. Биз дагы ошондо бир аз эмес. Кайрылдыңыз, Ошондо эмне өзгөчөлүк байкадыңыз? Айырмасын Япония менен саламаттык сактоо мекемелеринде жардамды, анан бул жакта кандайча айырмачылык болду? Биринчиден, системасы, медициналык системасы албетте Япониянын жогорку деңгээлиде да. Бирок мен аябай таң калган нерсе, Кыргызстанда мамлекеттер аябай аракет кылышты, бирок мисалы үчүн баарыбыз оорудук да. Ошол кезинде кимге тамактар керек, кимге эмне керек, дары керек, ошону бири-бирине аябай жардам берип, бир группа түзүлүп, мисалы үчүн да, ошол жакта тамакты, профту жасап, жөн эле күчүдү берип деген сыяктуу аябай бири-бирине жардам беришти Кыргызстанда. Ошонусу аябай таң калдым да, аябай жакшы. Японияда болсо адамдар бири-бирине аябай жардам мамилеси. Японияда кандай болду? Японияда система жакшы болгондуктан билбейм, бирок негизи маскачан жүрүш керек болуп, анан Японияда адамдардын ортосунда аябай алыс болуп калган да, андан кийин коронадан кийин
анан көпкө анткени тийгиз келбейт да, ошон үчүн көп жардам беришпей калды. Ошондой шакта көрүнүп атат. Аябай арыз сыяктуу. Кыргызстанда андай эмес экен. Ошонусу байкадым аябай. Андан кийин Японияга дагы кетким келбей калды. Кыргызстанда жашайбыз депчи. Демек сизге Кыргызстан бардык жакшы жагынан көрүнүп турбайбы? Ооба, бирок медициналык жакта мисалы үчүн бир нерсе, менин дос көзүм аябай ооруган да коронадан, пандемия баарында. Ошондо тест жардам чакырайын деп чакырышты, ошо үй бүлөсү чакырышты да, ошондо келген жок деди. Анан канча күн күтүштү эле, келген жок. Жарат албайт деп. Ошондой шарттуу ситуация болгон да. Японияда негизи пандемия баарында бир аз кыйналышты. Бирок негизи да тест жардамга чакырса орточо 9 мүнөт же болбосо 10 мүнөттө сөзсүз келип калат. Ошонусу бар. Ошон үчүн Кыргызстанда эгер ооруп калса да, мисалы үчүн менин балам дагы ооруганда тест жардамды чакыралы деп мен айттым досторума. Ошондо жок, тест жардам чакырбай эле таксиде эле барган оң депчи. Анткени келгенге көп убакыт калмалат деп. Анткени ооба, албетте Бишкекте пробка да. Бирок пробкадан деле эмес, балким тест жардам машинанын сандары аз болуш керек же болбосо системасы кандай билбейм. Ошондой система жакшы иштебей жатканын байкайм да кээдечи. Андан тышкары мынакей адамдардын баягы кандай десем мамилесичи, сиз мына балаңыз менен барып каласыз же өзүңүз барып калдыңыз деп айттыңыз, адамдардын мамилеси кандай? Албетте баягы сиз Ооба, албетте ар кандай да, бир барса жакшы, бир барса начар деген бар да баары бир. Бирок Японияда болсо эч нерсе салсана болбой, эч нерсе ойлонбой эле докторго барабыз да, клиникага же болбосо ооруканага барабыз. Ошондо биринчиден салымдашат. Менин биякта бар да немкад эмне, бейжик сыяктуучу. Менин атым мисалы үчүн мен болсо Асаяма деп түшүндүрүп, андан кийин бүгүн эмне болду, эмнеге качантан деп бүт баарын сурап, андан кийин бир нерсе айтат. Ошо айтканда дагы себептен деп бүт баарын башына аягына чейин түшүндүрүп берет да. Ошонусу негизи Япония жакшыраак деп ойлойм. Анткени Кыргызстанда аябай адам көп болсо же очередь болсо бат-баттай жасап койгондор дагы кээде болду да. Түшүнүктүү. Ал эми мынакей көпчүлүк биздин угуучуларга аябай кызыктуу болот. Баягы баасы кандай баада дейленет? Японияда кандай, бул Кыргызстанда кандай депчи? Баасы боюнча бир сөздү айта албайм, бирок негизи Японияда ошо медициналык система аябай өнүккөндүктөн күн сайын биз деген арган айлыктан канча пайыз деп, бирок айлыктын санына жараша да, канча бир пайыз мамлекетке бериш керек, жана соцфондо сыяктуу болот. Андан кийин биз деген негизи бир карточка менен жүрөт япондор. Ошо карточка менен сөзсүз ооруканага, клиникага барса, 100%ден 30-50% акчаны төлөсө болот да. Анан 70 болсо мамлекет өтүп берет. Же болсо кичинекей балдар, канча жашка чейин эле 14-15 жашка чейинки балдар үчүн бүт баары медицина бекер Японияда. Бирок ай сайын ооба, ата энесинин айлыктан кармалат. Айлыктан кармалып турат. Ооруйбу же оорубаса дагы кайрылып турат, Ошондой системасы бар. Бирок мен Японияда деле регистрация бар. Ошон үчүн Японияга барган сайын баланы чекке алып барам, көрүстүм. Ошо дагы бекер көбүнчөсү. Андан кийин эгер ооруп калса деле бүт баары чачым жеке болсо деле, мамлекеттик болсо деле бекер да. Демек, жана эмне дейт, страховой система жакшы иштейт экен да, Японияда. Эми Дары дагы бекер. Ооба. Япония өлкөсү өтө Кыргызстанга салыштырмалуу
өнүккөн өлкөлөрдүн бири эмеспи? Ошол эле тиги жана Toshiba деген аппараттар келет, дарылар келет Япониядан. Анан дагы эмнени байкадыңыз? Мына бир эки эмени айттыңыз. Эмне жакпайт, эмне жагат ушу медицинадан? Медицинадан негизи Японияда бир эле жолу барып, анан бир барган сайын аз-аздан жасап, көп жолу барыш керек болуп калат да. Мисалы үчүн тиш доктурга барам. Бүгүн бир аз эле ушул жакта жасап коюп, эмки жума келесиң деп бир жүрүдай барыш керек болуп калат. Кыргызстанда болсо бат айы жасап берет, ошон үчүн көп жолу барбай эле койсо болот да. Бир эле жолу жасап берсе болот, эң сонун. Кыргызстанда байкасам, даркана беле, аптека. Аптека. Аябай көп экен. Кичине магазин сыяктуу дүкөнгө караганда аптека көп го деп ойлогондой аябай көп экен да. Ооруганда ар кандай жакка баскыбыз келбей калат да, албетте. Ошон үчүн өйдүн жанында аптека сөзсүз бар деген аябай ыңгайлуу го деп ойлойм. Эң жакшы. Жакшы. Сиздин оюңузча, мынакей Кыргызстанда кыргыз жараны ден соолугуна көңүл бурабы япондуктардай? Албетте япондуктардай эмес. Японияда сиз жана айткандай жолуккан сайын тамак жөнүндө сүйлөшөт. Тамак жөнүндө дагы кайсы тамак пайдалуу жөнүндө дагы сүйлөшөт. Ошондой сыяктуу ден соолук менен жашоо аябай жакын да, байланышкан. Анан негизи биз деген көп басканга аракет кылабыз. Азыр Кыргызстанда деле ден соолукту караш керек деп фитнеске баргандар же болсо аябай спортко занимать эткендер көп болуп атат деп ойлойм. Бул эми Бишкек шаарында. Бишкек шаарында ким ооба. Анан бирок мен өзүм фитнеске барганга убактым жок да. Мен күн сайын иштейм, баламды бала бакчага апарыш керек, кайра алып келиш керек, кечинде чогуу сабак жасайбыз деген сыяктуу. Фитнеске убакыт жок болсо эмне кылам? Анан көп басканга аракет кылам, же болсо күн сайын 5 мүнөт, 10 мүнөт болсо деле стретчинг жасаганга, денем кыймылдаганга аракет кылам да. Ошондой сыяктуу күнүгө аз-аздан болсо деле ден соолукка байланыштуу бир нерсе жасайт деп ойлойм. Анан баарыбызга билгендей, япондор негизи көп жашайт. Анан кийин 70ке чыккандан кийин, 80ге чыккандан кийин деле тоого чыгат. Мен тизе ойлойм, чыгарбайм эмес. Мен кылам деген сыяктуу ар кандай жакка кетет, ар кандай кыймылдаганга аракет кылышат. Менин жолдошумдун ата-энеси 80 жашта да. Ал дагы Япон. Япон, Хиросимада жашайт. Жолдошум Хиросимада, мен өзүм Йокогама деген шаардамын да. Анан жолдошумдун ата-энеси 80ге чыкса деле күн сайын эртең менен жерди айдашат. Саат 5-терде туруп, анан жумуштарын бүтүп алып жасап түшкө чейин. Ошондой эле күн сайын жасайт. Жер тарада иштеген оор да, тизеге дагы, белге дагы. Бирок алар көнүп калгандыктан ооруйт дебейт. Анан дем алыш сайын экөө чогуу бир жакка барышат, саякатка барышат. Сонун. Бизде болсо 80ге чыккан ата-энесин ой иштебегин, элдер эмне дейт, уят болот, отургун үйгө дейт. Анан жок, сиз кыймылдабаңыз, мен жасайм деп. Ооба. Кыргызстандын кыздар, аялдар, келиндер аябай жакшы да, аябай жакшы иштейт. Ошон үчүн энени сыйлап иштетпейт да. Бүт баары мен кылам деп келин айтат да. Ошон үчүн го билбейм, бирок көп кыймылдабай калат. Сыйлаганы жакшы, бирок кыймылдаш керек, кыймылдаш керек. Ошол сиз эмнени ушу чогултуп туруп бир кеңеш айткыңыз келет? Кыргызстандык айымдарга, жигиттерге ушул деле айтсаңыз болот да. Канча карыса дагы кыймылдаса болот деп айтсаңыз, кеңешиңиз кандай? Эң негизи ар кандай нерсе бар, бирок эң негизи аз болсо деле күнүгө кандай айтсам жакшыраак деген улучшение деп айтышат го. Ооба, улам жакшы болуп, step by step. Step by stepти, ооба. Ошону күн сайын эстеп,
бир нерсе жаңгы нерсени же болбосо кечээкей караганда жакшы жашоо үчүнбү аракет керек деп ойлойм да. Жанагы күн сайын көп басат делечи, таксиге отургусу келет же болбосо автобус мененге түшкүсү келет да. Бирок 2 остановка деле, 3 остановка деле басам деген ой керек да. Анан бир аз 5 мүнөт болсо деле кыймылдайм деген сыяктуу. Ошонусу айткым келет аябай. Китеп окусамбы же жөн эле отурбай. Жакшы. Кандай деп ойлойсуз сиз ошо Япониянын кыздары, айымдары, аялдарбы ден соолукка көбүрөөк көңүл бурабы же эркектери же бирдей элеби? Албетте эркекке караганда аялдар көбүрөөк ден соолукту каалайт го деп ойлойм. Анткени коронадан кийин, пандемиядан кийин Японияда тамеки чеккендер аябай азайды. Бирок баары бир эркектер аялга караганда көбүрөөк чегишет. Ошо арактагы көбүрөөк ичишет деген сыяктуу кыздары көбүрөөк карашат. Бирок азыр фигурасы карап диета деп эчтеке жебей эмес, жакшы тамактануу аябай. Жакшы. Ушул арак демекчи алкоголь боюнча, алкоголь боюнча сиз кандай эмнени байкадыңыз Кыргызстанда? Көп ичеби, аз ичеби, салыштырмалуу Япон элинен? Арак боюнча айтса, негизи Япониянын маданият боюнча арак саке да Японияда. Саке деген аябай тамак менен чогуу ичет, ошон үчүн аябай жакын да. Кыргызстан болсо Совет Союзу баарында кирген болуш керек. Аракты ичкен аягына чейин ичет деген. Кээ бирөө такыр ичпейт, кээ бирөө аябай ичет. Ошондой сыяктуу болот. Сиз жакшы айттыңыз. Арак ичсе аягына чейин ичет деп. Ошондо аягына чейин ичпей эле жөн эле ичсе болот го деп ойлойм. Бирок мен ошол жөнүндө так айта албайм да. Анткени ар кандай маданият бар. Биздики бир аз башкача. Биз аракка дагы жакын болгондуктан Японияда. Японияда саке жасаган заводдор дагы 100 жүрү, 200 жүрүдан келе аткан компаниялар бар да. Алардын тарыхтары чоң, аларды суйлашыбыз керек. Алар жасаган колдон жасаган нерсе да кырдаткы менен. Ошону суйлаш керек деген биздин маданият менен. Жакшы. Эми туура айттыңыз, ушул арак ичимдиги боюнча мынау биздин өлкөгө ислам келгенден баштап, эми ислам илгертен эле биз 8-кылымдан баштап эле ислам болчубуз. Бирок Совет өлкөсү келгенде жок, андай болбойт, Кудай жок деп атеисттештиришкен да. Ал эми өзүнчө өлкө болгондон баштап ислам көбүрөөк өзүнүн таасирин бергенден бери жакшы жагы, ар нерсенин жакшы жагы, жаман жагы бар эмеспи? Исламдын ушу жакшы жагы аракты азыраак ичилип калды. Арак азыраак ичилип калды. Ооба. Анан кийин биздин ошо маданиятыбызда арак деген жок болчу да чынында. Туура айттыңыз сиз, ошону жакшы билет. Кымыз эле да, бир аз. Бирок кымыз деле бар эмес, кымыз эле туура. Сиз кымыз жагабы сизге? Кымыз жагат, бирок көп иче албайм. Көп ичкенден кийин бир аз кыйналам. Жайлоодо болдуңуз беле? Ооба. Жайлоодо болгонсу. Кыргыздын кайсы тамактары жагат сизге? Негизи мага лагман жагат. Анан кырдак жагат, мампар жагат, оромо жагат. Көп нерсе жагат, бирок эң жакшы борсок менен каймак чогуу деген. Ысык борсок менен, каймак сонун тамактардан да. Котоми айым, эми ден соолукту баягы төрөлгөндөн баштап, кичинесинен баштап кам көрүш керек да. Караганда эле, мен ооруп калдым дебечи. Ошондо Жапон элинде ден соолукка ушу кичинесинен баштап кандайча мамиле бар? Анан Кыргызстанда 10 жыл жашап калдыңыз. Анын кандай өзгөчөлүгүн көрдүңүз? Японияда негизи төрөлгөндөн баштап аябай тамакка аябай кырдактыкы мамиле кылышат да. Анткени кичинекей балдардын тили аябай назик болот. Ошон үчүн
Biraz болсо деле түстүү же болсо ачуу, таттуу тамактарды жесе, ошого ылам күнүп кетет. Башында барага такыр эч нерсе туз дагы кошпой эле, сахар да кант да кошпой эле тамакты берсе болот да, бериш керек деп айтат. Анткени кийин чоңойгондо баары бир түздүү тамакты жешет. Ошон үчүн кичинекейден баштап ошого күндүрүбөгөнгө аракет кылышыбыз керек депчи. Анан кичинекей балага кола берсе, фанта берсе же шоколад берсе, ошого дене дагы, тили дагы күнүп калып, ылам алгысы келип баштайт да. Жетпегендей сезилип. Ошон үчүн негизи кичинекей бала үчүн эненин сүтү эмчек эм пайдалуу болот дагы, эм таттуу болот дагы, эм түздүү болот, даамдуу болот да. Ошондой сыяктуу даамдуу кичинекей балага 5 жашка чейин, мектепке чейин негизи таттуураак, түздүү нерсени көп бербеш керек деп айтат. Анан Японияда шокуику деген сөз бар да. Шоку деген тамак да. Ику деген билим берүү сыяктуу, образование. Тарбиялообу. Ошо шокуику деген сөз бар. Шокуику деген жөн эле жөнөкөй сөз менен айтса туура тамактануу болот. Ошо туура тамактануу боюнча Японияда закондо бар. Туура тамактаныш керек деп закондо жазылып турат да. Могу деген канчанчы жыл эле унутуп калдым. Көп эмес, 20-30 жыл мурун жазылган да, бекитилген. Анан туура тамактануу деген ошентип жана айткандай төрөлгөндөн баштап башталат. Анан только тамакты жеш керек эле эмес, туура тамактаныш керек эле эмес. Ошо тамак каяктан, жерден өсөбү же мисалы үчүн койдун этиби же балыкпы, өмүрүдүнбү деп баштап ар кандай тамакка байланыштуу ар кандай нерсени үйрөнүүдөн башталат. Ошон үчүн биз деген анан чогуу тамак, кичинекей бала тамактарды аябай тандашат да. Менин балам дагы азыр эт жебейм, же жемиштерди жебейм деп тандап баштады. Бирок кичинекей кезден баштап тамак жеген жер дасторкон. Эгер дасторкондо көп адам да, мисалы үчүн ата эне же болсо бир туугандар менен чогуу отуруп, тамактануу жакта аябай шамдуу жер деп баланын мээсине сиңирсе, кийин тамакты тандабай эле ар кандай тамакты түрлөрдү жеп, өзүнүн балдары менен дагы тамактануу жерлерди жагымдуу жүргөнгө аракет кылышат да. Жөн эле могу деген табигый түрөндө. Менин апам, мен чоңойгондон кийин, мисалы үчүн мен мектептен кийин бир жакка барам досторум менен, же болсо математикага барам, англисчеге барам деп үйгө кеч келем. Андан кийин студент кезинде иштеп калгандан кийин япондор көпкө иштейт. Кечине саат 9-тарга чейин иштеп, Токиого барчумун. Анан Йокогамага үйгө келгенден кийин кечки тамак жесем, саат 10-до, саат 11-де тамак жечүмүн да, кеч. Ошон үчүн менин ата энем өзү тамакты жеп бүткөн. Бирок мен өзүм жалгыз жесе болбойт деп, менин апам ар дайым менин жанымда отуруп, мен тамактанып атканда, тамак жеп атканда бүгүн эмне көрдүң, кандай кыйынчылыктар болгон жокпу, же кандай жакшы нерсе барбы, кандай жаңырык, жөн эле сурап эле жүрүштү да. Ошон үчүн мен өзүм тамактанган жер аябай жакшы маанай менен жүргөн. Ошон үчүн мен өзүмдүн балама дагы, балам кечке чейин жейт же болсо мен бат-баттан эле жеп барам. Бирок жөн эле отуруп сүйлөшкөнгө аракет кылам. Эң сонун жакшы маданият экен. Сиз мынакей азыр айттыңыз, ошол өлкөнүн же өкмөттүн программасы кабыл алынып, дагы жолу айтсаңыз ошону япон тилинде. Шокуику дедиңиз. Ошону элдер кандайча кабыл алды? Тез эле кабыл алдыбы, жактыбы, жаккан жокпу? Ошону.
негизи япондар үчүн эле тамакты жакшы көргөндүктөн бат эле кабыл го деп ойлойм да. Бирок ошо шокуйку баштагандан кийин могу мамлекеттик система да ошон үчүн ар бир бала бакчада жеке болсо деле мамлекеттик болсо деле мектепте туура тамактануу боюнча аябай караштырып, бүт баарыны эсептелип, анан ар кандай продукттарды колдонуп, менюларды кайра түзүлдү да. Да, жакшы. Дагы кандай кеңеш айтып берет элеңиз? Эмне жакты, эмне жаккан жок? Өзгөчө ушу медицина боюнча, ден соолук боюнча кандай кеңеш бересиз дагы? Туура тамактанууну айтып кеттиңиз, кыймылдаш керекти айтып кеттиңиз. Ден соолук үчүн мен өзүм кичинекей өлүм бар, балам бар. 3 жаш оңай. Жакында 4 жашка чыгат. Аны биринчи ойлойм да. Ал ден соолукта болуш үчүн күн сайын эртең менен эрте туруп, өчүмар тамакты жакшы жеп, кээде таттуу берсе деле болот. Бирок кечки тамактан кийин тишти жакшы жууп, андан кийин биз деген китеп окуп, анан Кытайбыз деген жашоонун ритми бар да күн сайынкы. Кечки тамак канчада бүтөт сиздерге? Биздики 7де жегенге аракет кылабыз, бирок жумуштан кийин кээде кечигип калышы мүмкүн. Анан чогуу ваннага түшүп, денени ысытып, ошондо дене 2 градус өскөндөн кийин негизи иммунитет аябай көтөрүлөт да. Ошон үчүн күн сайын баланы ваннага түшүргөнгө аракет кылам. Анан денени жүрүтүп, андан кийин китеп жогу окуп, анан уктайбыз. Саат 9-тарга чейин уктаганга аракет кылабыз да. Мен өзүм уктарбайм, бирок баламды уктатканга аракет кылам. Ошо жашоом ушинтип күн сайын өткөндөн кийин көп саат бала деген мээ сабыш керек, укташ керек. Анан Кыргызстанда албетте саат 9-тарга чейин караңгы болбойт да, ушундай жайында. Түнкү саат 12-1ге чейин балдар аябай ойноп атканы биз квартирада турабыз, колодо байкайбыз. Негизи эгер коптуу мамлекет болсо, балдар өздөрү ойной албайт болуш керек. Аябай жакшы да Кыргызстан. Бирок бир чети айтсам, эртерээк уктатыш керек го деп аябай сарсанаа болуп кетем. Эртең менен балдар ушундай каникул маалында саат канчада турат депчи. Кеч жатат деп ойлойсуз, кеч. Көбүрөөк уктап, жакшы тамактанып, ошондой күндүз аябай денени кыймылдап, Демек, сиз ошо өзүңүздүн байкооңузду акырын эме дейт эле да, өтө сылык айтып кеттиңиз да. Кичинекей балдар көпкө чейин уктабайт экен. Ошол сизге таң калыштуу, ооба, биринчи ошондой болду. Жакшы. Анан дагы бир сөзүңүздөн аралжы да, түн болсо деле ойной беришет экен деп айттыңыз, коопсуз депчи. Сиз өзүңүздү кандайча, балаңызды, үй бүлөңүздү коркпойсузбу? Эркин сезесизби Кыргызстанда? Коопсуз деп ойлойсузбу? Негизи мен 12 жыл жашап, эчтеке кооптуу нерсеге кабылган жоксуз, жок да. Ошон үчүн япондор сураганда айтам, Кыргызстанга коркпой эле келиш керек. Японияда Кыргызстандын маалыматы аз болгондуктан кандай мамлекет экен, кандай өлкө экен, коопсуз эмеспи деген суроо ар дайым турат. Бирок жок, коркпой эле келишиңиз керек. Анткени мен 12 жыл жашайм, эчтеке болгон жок депчи. Жакшы. Дагы кандай суроолор калды? Сиз менен сурай турган. Мага сурооңуз барбы? Сиз өзүңүз көптөн бери доктурсуз, анан көптөн бери иштеп жүрчүсүз, анан кантип эмнеге ушундай, жана сиз мага айтып бердиңиз, журна 100 адам менен маектешкенсиз депчи. Да, YouTube'да, ооба. Ошо анан өткөндө Килиманжарого же Фудзиямага чыккансыз да, Ооба. Кантип ушуну сизге энергия каяктан келет деп сурагым келет. Эми мен сизди карасам, бир орустарда бир сөз бар, жакшы макал бар. Лакап.
балыкчыны алыстан билет депчи. Сиз деле ушу энергияңыз көп экен, иштеткенсиз, энергия бар, кыймылдан кийин келип чыгат. Мен азыр өзүм 65-темин, 66-га чыгам жакында. Анан ушу сиз менен мен тиги Айнура айыма аркылуу тааныштык, Ал менен чогуу Килиманжаро тоосуна барганбыз. Былтыр 1 жыл болду. Былтыр январь айында барып келдик. Кыйналган жоксузбу? Мен Авушка менен чогуу бардым. Албетте бир аз эмес жакшы эле кыйналдык. Бирок ал альпинизм эмес, ал трекинг. Жөн эле баягы таяк менен тоого чыкмай ушундай болду. Бишкекте элесиз да, Ооба, тоодон эмеспи? Нарында жашасаңыз, албетте 2000 метрде бийиктиги ошончо. Бийиктик боюнча ооба, 5000 жана дейт, Килиманжаро. бийиктик оорусу бар го, мен аны баягы акклиматизация деп коет го, ошондой кылып барышты. Анан мен өзүм көп жылдан бери тоого басам. Анан мен ойлойм, ушу өзүм врач болгондон кийин мен үлгү болушум керек, айтып беришим керек депчи. Анан кийин ушул подкастты да сиз айткандай 100дөй тема болду. Ал тема бирөөсү жанагындай японча эмне болот? Сахарный диабет, кыргызча кант диабети, гипертония оорусу, кан басымы, бут ооруйт, суставтар, көз ооруйт, кулак ооруйт, ушулар өзү ар бир врачтарды чакырып алар айтып берип атты. Анан мен ойлойм, биздин угуучуларга кызык болот болуш керек. Япон эли кандай ден соолукка көңүл бурушат экен депчи. Мына сиз эми айтып бербедиңиз. Көп укташ керек деппи? Көп укташ керек, туура тамактаныш керек деп, Жумуш болуп, же болбосо тойго барып, кээде аз уктап калгандан кийин мен жакшы иштебей калат да. 7 саат уктаганга өзүм дагы аракет кылам да. Ошо тойдун өзгөчөлүгүн айтып бериңизчи. Кыргызстандынбы? Кыргызстандын. Той бүтпөйт. Той бүтпөйт. Мисалы үчүн Японияда свадьбада үйрөнүү той болгондо 2 саатта точно бүтүп калат. 2 саат. 2 сааттан кийин эгер дагы ичкиси келсе, дагы отургусу келсе, достору менен башка кафеге барып, ресторанга барып, ошо тойканада эмес, башка жака барып өздөрү отурушат да. Бирок Кыргызстанда, бирок эң жакшы нерсе аябай достору менен чогуу бийлешет да. Япондор уярчак болгондуктан көп бийлей албайт. Мен дагы кантип бийлесе болот экенин билбейм да. Бирок ошо той маалында өзүнү ачып, стресстен чыгарып. Стресстен чыгарып алат экенсиз. Эң жакшы. Бирок жанагындай той узак болгону жаккан жок. Уйкум келет дагы, анан бирок ошо стол очередь менен чакырышат го, стол куруп. Ооба. Ошону күтүп аягына чейин отуруп калам да кээдечи. Сизге сөз беришти беле? Сүйлөп бергенде. Жакшы. Бүгүн Японго бар деп. Жакшы. Кыргызстанда ошондой. Кыргызстанда досторуңуз көп турбайбы анда, Баары тойго чакырат. Ооба, тойго чакырат, анан үйгө чакырышат. Мен Кыргызстанда башында Кыргызстанга келгенде 25 жашы болчумун. Анан эч нерсе билбечүмүн да. Буга чейин мен ата-энем менен чогуу өтүрүп, Японияда өчү жылы иштеп, түр компанияда. Андан кийин Кыргызстанга келдим. Үйдө квартирада лампочканы өчүрүп калса, кайсы жактан, кайсы базар чоң да, кайсы жактан алыш керектерин да билбейм. Аябай кандай жашасам, жашоодо ар кандай майдачылар болот да. Анан бир нерсе карайгамай айтам, лампочка өчүрүп калды десе, жүрү анда кеттик, азыр чогуу барып мен түшүндүрүп берем деп. Мен сураган жокмун, чогуу барып көрөсүзбү, түшүндүрүп бересизби деп сураган жокмун, бирок сразу жардам берет да. Жардам бер дебесе деле мен айта албайт, көп япондор уярчак айта албайт. Бирок ошо жардам бериш керек деп ойлонбосо деле ошентип сразу дене менен кандай десем, чын жүрөк менен жардам берет болуш керек деп. Анан бир нерсе болду. Мен ошондой жардам берген сайын досторум, дос кыздарым дагы
저дан берген сайын рахмат, рахмат, Японияда 아리가또다. 아리가또. Японияның маданияты бойынша bir нәрсе алса, bir нәрсе көріп берсе, жардам берсе, рахмат деген сөзсіз кетпейді да, сөзсіз айтыш керек. Деп біз үшін ата-эне дагы айтып жүрүштү. Көп япондар ошону рахмат, рахмат деп біз айтабыз. Ошондо бир айтты да, эмне кечке рахмат дейсиң депчи. Мени үрүштү. Эмнеге анткени сен мага жардам берип атасың да, ошон үчүн мен рахмат деп атам деп. Ошондо ошо досум айтты. Жок, мо деген жөнөкөй эле нерсе. Жөн эле сен күйнөлүп атасың да, ошон үчүн жардам бердим. Эгер аябай арыз болсо, мамилеси рахмат деш керек. Бирок биз досубуз да ошон үчүн кечке рахмат дебе дейт. Ушу окуя мага аябай таң калыштуу болду. Жакшы таң калыштуу болду да. Бирок сиз рахмат деп айта бериңиз. Анткени бар го тиги. Бул өзүнчө бир маданияты да. Айтпай эле кой дейт, бирок ичинде жакшы көрөт баары бир рахмат деген. Айтары баштагы мага оор да. Ооба, айта албаштабы. Ошондон кийин мен дагы билип калдым. Кыргызстандын маданияты ошондой бири-бирине аябай жардам беришет экен. Анан мен жалгыз жашасам деле, жалгыз деп сезбеген эмес. Сиз анда ушу Кыргызстанда жагып калса, 10 жылдан бери бул жерде турсаңыз, келечекте дагы эле тургуңуз келеби же кетесизби? Мен өзүмдүн компания тогуштур болду. Өзүмдүн компаниядагы карайгандагы досторум дагы аябай жакшы көрөм. Мындан кийин дагы өнүгөбүз деп ойлойм. Ошон үчүн Кыргызстанда жашайбыз да. Анан жолдошум менен дагы сүйлөшүп атабыз. Жолдошум дагы Япон өзү, бирок Кыргызстанда калам деп. Мен жүрүш сайын мени барам менен чогуу ата-энеме же чоң ата, чоң энелерге барабыз да, чоң апаларга. Анткени небени көрсөтүшүбүз керек. Мен дагы кээде келиндин жумушу аткарыш керек дегендей мен барам, бирок жолдошум баргысы келбейт. Япония эмес, мен Кыргызстанда калам деп. Мындан кийин дагы чогуу Кыргызстанда жашайбыз деп биз чечтик. Барам деп Кыргызстандан чоң Жакшы. Сиз азыр жакшы бир сөздү айттыңыз. Кыргыздарга кулагына аябай жагымдуу. Мен да келин болуп иштешим керек да, ал жака барып депчи. Сиз муну бияктан үйрөндүңүзбү же Япондо да ушундай барбы? Японияда деле ушундай бар. Кыргызстан менен Япониянын салттар, маданияттары аябай окшош нерселери көп да. Ошон үчүн мен дагы Кыргызстанда жашап, кандай айтсам, жаман сезилген жок, анан бири башкача, бири кызыктай болгон жок да буга чейин. Жөн эле Японияда жашагандай, бирок Япониядан да бир аз албетте айырмасы бар да, чоң нерсе дагы бар. Бирок маданият негизи аябай окшош деп айтса болот деп ойлойм. Келин жакта дагы, келиндин кызматы жакта дагы негизи ооба бар Японияда. Кыргызстанда үй-бүлөнүн эң кичүү баласы калат да үйгөчү. Японияда эң өрөөсү калат. Ошондой ошо бар да, анан ошо өрүү балага турмушка чыккан келин чогуу ата-энеси менен чогуу жашайт да, биздин маданият боюнча. Кызык. Бирок шаарда, чоң шаар, Токиодо, Йокогамада, Осакада, ушундай чоң шаарларда ушундай маданияттар азыр аз болуп, өзүнчө жашайт. Бирок кээде эмес, барган сайын чогуу тамак жасап берип, же болбосо коноктоскондо жардам берип деген сыяктуу кызматты көрсөтөт. Бирок Кыргызстанда эмес. Кыргызстанда туугандар чоң эмес да, көп эмес. Кыргызстанда бири чакырса аябай көп келишет го. Японияда бир аз минимум болуп калган. Азыраак. Сиздин бир балаңыз бар, эркек балаңызбы? Аты ким? Канат. Канат. Же японча аты барбы? Японча аты паспорт түрүндө Канато деп турат. Япония Тдан өтпөйт да аттарычы. Ошон үчүн аягында О келет. Канато деп паспортто турат. Кыргызстанда Канат деп. Сиздин атыңыз да өтө кызыктуу ат, Котоми деп. Эмнени билдирет? Негизи биз деген иероглиф менен дагы же болсо 3 түрдүн тамга бар да, хирагана, катакана, иероглиф да. Анан иероглифте кото деген бир иероглиф бар. Япониянын үрдүк аспап, музыкалык аспап, комузга окшогон. Ми деген сүрүү деген мааниси да. Ошон үчүн сүрүү аспап деген мааниси болот өзүмдүн аты.
Эң жакшы. Ошон үчүн сиз комузда аракет кылган же дагы башка комузду ооба мен негизи музыка аспапты ойногонду жакшы көрөм. Пианино кичинекей кезден бери, анан дагы кларинет деген аспапты ойнойм. Анан комуз дагы аябай сонун экен. Комузду жайлоодо уккандачы. Сонун чын эле кандай айтсам, комуздун жайлоонун аспап экен да. күйлөрү. Соңко дегенди жакшы көрөм, боссарканы жакшы көрөм. Эң сонун. Котоми айым сизге ишиңизге ийгилик каалайм. Ар дайым жолуңуз ачык болсун. Рахмат. Сизди баары мен бир эмени уккам. Бакыт деген эмне дейт? Бакыт деген сизге баары сизди түшүнүп, сизге жардам берип турганда ошол акыбал бакыт болот экен деп. Сиз дайыма жакшы адамдар менен жолугушуп жүрүңүз. Ишиңиз Рахмат. ийгиликтүү болсун. Эң негизгиси чың ден соолук каалайм. Ооба, туура. Чың ден соолук. Айтканыңыз келсин. Рахмат. Рахмат чоң. сизге.